Үйрөнгөн адат калабы, урматсый ит менен чочкого жагабы. Тамсил. Бир күнү арстан жакшы ой кылып, конокко чакырып калды той кылып, чочко менен итти. Айтор жаңы достуу болуш үчүн ал дала эле чыгымга түштү. Бирок тамак ашты жайнатып койсо да алдына чочко кызыга карап таштандыга, ал эми иттин көзү өтүп турду аяктагы сөөк менен чугундуга. Алдына сый тамагы тартылып, канча сонун каалоо тилектер жатса да айтылып, жактырбай турганын баш чайкап, үй ээси арстан байкап, кайрылып итке минтип айтат. Алыңыз урматтуу коногум, жеңиз, устуканды караңызчы, семиз. Бирок ырсыйган ит меймандос арстанга көңүлүн бурган жок, башканы каалады. Ал ар намыс кылган жок, тамактын желип бүтүшүн самады. Ошондуктан шоңшоюп күтүп отура берди. Акыры тамак желип аксакалдар баталарын берди. Ошондо гана иттин көңүлү ачылды. Сөөк кемирип, идиш аяк жалады. Көзүнүн кыйыгы менен чочко жакты карады. Чочко болсо жеп ичкенине ыраазы болбой, өзү тойсо да көзү тойбой соргоктугу анык билинди. Дасторкондогу тамак аштын калдыгын тумшугуна тийгендин баардыгын шемерди. Өзүм тойсом болду деди. Кел элек коноктордун рызкысынан бери жеди. Кыскасы, каршы ой деле чыкпастыр буга. Төргөт көрүп канча сыйлаба, баары бир ит деген ит, чочко деген чочко бойдон эле кала берет тура.